Арбаңыздар урматтуу мен каналда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналда көргөнгө абдан кубанычтамын. Акыркы ошо көп мындай маалымат чыгып атат. Баягы эле Илон Маск менен Дональд Трамп дүйнөлүк геополитикалык ошо жаңылык талаасында кармашып атышат. Орусия өч алгансып, түнү сайын калибрлер менен, искендерлер менен, ошо шахеттер менен, Герань-2 менен Украинаны бомбалап жатат, аткылап жатат. Шаарларында күндө 10 чакты, 14 чакты ошо түнү сайын, таң атпай сайын киши жарадар болуп атат, кээ адамдар набыт болуп атат. Анан ошо баягы өчү окшойт. Өчүнө чейин ошо Путин Трампка чалып туруп, ошо көрдүңбү мен баягы көпүрлөрүмдү жардырып атат жана ар кандай нерсе кылып атат деп айтты эле. Трамп дагы ошондой экен, украиндиктер ушундай жарбагырлар экен дегендей болуп койду. Ошентип баягы расмий түрдө Трамп Украинага, Путинге кол салганга уруксат бергендей болуп калды да дүйнөлүк саясатта. Андан сырткары дагы ошо Украина жергесинде теракттар күчөп атат, темир жолдор жарылып атат. Аяктан 100дөн ашык бир киши ошо жаракат кетти да, ошо бир поезд ушундай жыгылганда. Бул деген баягы Чечнянын, Грознын шаарын, экинчи Чечня менен Орусиянын ортосундагы согушта түздөп салгандын астындагыдай болуп жатат да. Баягы Рязанский сахар деген бар, интернеттен, Google'дан издеп көрсөңөр, окуйсуңар, билесиңер эмне. Ошондой нерселер болгон атат деп айтып атышат. Орусиянын элин бириктириш үчүн, баягы элди кичине баягы силкип туруп, кайра согушка мобилизациялоо үчүн ушундай ички аябай чоң трагедиялар болуп кеткен жаткансыйт да. Ошол нерсе кайра кайталанган атат деп айтып атышат да баары. Орусиянын ичинен ошон үчүн эгерде Орусияда көрүп аткан болсоңуздар, элдер көп жыйналган жерден алыс болуңуздар. Жадда калса ошо эгерде Кыргыз улутундагы же кайсы ошо Борбор Азия улутундагы ошо мамлекеттердин улутундагы адам болсоңуздар, ошо кишилер көп жыйналган жерден алыстагыла да. Анткени азыркы тапта жакынкы арада бирдемке болуп кетчүдөй болуп жатат. Трамп менен ошо Илон Маск урушушту да бири-бири менен. Баягы тамашалап атышты эле. Бул эки адам аябай бири-бирине жакын, ынак болуп атышкан, бири-бирине баягы өзгөчө мамилени жарыялап жатышкан көп учурунда массалык маалымат каражаттардан. Маск Трамптын шайлоосуна $500 миллион берген, $600 миллион берген деген да мындай маалымат чыгып атат, ошо шайлоосунан утсун деп. Маск баягы электрондук exit poll санаган системасына дагы киргиздирген, өзүнүн баягы кишилердин аракеттерин. Анан кээрлер айтып атышат, ошо exit poll Трамптын жеңишин көрсөтүп жаткан себеби Масктын IT баягы атайын жогорку технологиядагы, маалыматтык технологияда иштеген адамдардын, хакерлердин жасаган ишин негизинде деп айтып атат да. Андан сырткары ошо Трамптын шайлоо добуштарын текшеребиз деп, ошол система, мамлекеттик системага алган мүмкүнчүлүк. Ошо мамлекеттик системадан текшерип, ошо көбүнчө добуштар Трамптын атына кетиптир деп Маскта жарыялаган. Ошо техникалык командасы дагы Трампка жардам берген деп жатышат да. Анан ошо Трамп утканда Маск күндө түнөп калган ошо Ак үйдүн ичинде. Анан Трамп менен күндө чогуу көрүшкөнбүз, баягы ар кайсы массалык маалымат каражаттарда. Кичинекей балдарын кошо алып келип, кичинекей балдары Трамптын отурган тагына баягы отуруп ойноп, ушундай нерселер болгон. Анан Илон Маск бир маалда жакында эле ошо пресс-конференция беришти, алар ошол эле Ак үйдө. Ошол жерден Трамп чоң ыраазычылык билдирди, Илон Маскка коштошуп атабыз деди. Анан Илон Маск ошол пресс-конференцияда көзү көк ала экен. Тамашалабашты, Трамп экөө мушташты. Анан Трамп эмне көк ала кылып салдыбы Маскты деп. Бирок Маск айтты, жок, бул менин балам дейт. Мен X аты, баягы аты узун, бирок X деп кыскартышат. Ошо балам чапты деп айтып койду күлүмсүрөп. Анан кетери менен, ошо пресс-конференция бүтөрү менен ушундай түшүнбөстүктөр башталды. Twitter'дын ичинде, мурунку Twitter, азыркы X деп аталган, ошо Масктын ээлигинде турган социалдык тармагы. Ошо жерден баягы POTUS деп, Трамп өзүнүн Truth деген өзүнүн социалдык тармагы бар, америкалыктарга арналган. Ошол жерден жаза баштады. Баягы ар кандай нерсени ошо Трамптын, Масктын ушундай көбү кийгилишкен жаккан жок деп. Анан бир маалда Маск жаза баштады. Ошол Трамптын азыркы кабыл ала турган пошталарды кабыл алат, ал пошталар Американын экономикасына чоң кедерги тийгизет деп. Трамп анын ордуна айта баштады, Маск деген ушундай атырылганы баягы эч кимге керек эмес Тесласын
сатууга субсидиялар берилген, мамлекет ошол субсидияларды арылтабыз деп. Анткени эч ким ошол субсидияларга баягы баары бир Тесланы албайт деп. Бирок бул туура эмес маалымат берди албетте Трамп, анткени ошол субсидияларды Байден кезинде деле Маскка эч ким берген жок. Ал субсидиялар бүт Масктын конкуренттерине кетип турчу. Жана Маск ошо Трампка акчаны ыргыткан себеби да ошол да, баягы саясий тараптан кысым сезгенсиди. Байден тарабынан, демократтар тарабынан. Ошон үчүн бүт субсидияларды Tesla-дан башка бүт компанияларга берип атты мамлекет. Ошон үчүн баягы ал саясатка ийгилише баштаган да Маск. Анан жок баягы Маск айта баштады, Трамп деген ошо такыр акылсыз экен, анан аны биз деген ошо Эпштейн аралында көргөнбүз, Эпштейн аралы боюнча маалыматты жарыялайм деп ал деген убадасын берди эле. Өзү да ошол Эпштейн аралына барган. Эпштейн аралы деген эмне да, мындай. Мурунку бир видеолорумда айтып бердим эле PDD боюнча. Ошо Эпштейн деген кандайдыр бир баягы көп мындай байланыштары бар, жогорку деңгээлде бүт элдер менен жакшы катнашта жүргөн ушундай бир адам болгон. Ал Эпштейн деген өзүндө аябай бай болгон, арал сатып алган, ал аралга ошо ар кайсы өлкөлөрдүн, дүйнө жүзүнүн өлкөлөрдүн көрүнүктүү саясатчыларын конокко чакырчу да. Конокко чакырганда ал аралда ошо бача бази нерселер кылышкан, кичинекей балдарды, кыздарды жашына жетпеген ушуну алып келип аябай ыплас нерселер жасашкан да. Анан салып берген да ошол Эпштейн ошо кичинекей балдарды, кыздарды саясатчыларга кадимкидей. Ал камерага тартып алышкан, көп учурунда камерага тарткандагы жана ошону кээ бирлер айтып атат, Израиль мамлекетинин кызыкчылыгына баягы ошо америкалык саясатчылар Израилди дайыма колдосун деп, Израиль лоббисине каршы чыкпасын деп, шантаж катары ошо эгерде бизге каршы чыксаңар, Израилди колдосоңор, мисалы үчүн силердин ушул видеоңор бүт дүйнө жүзүнө тарап кетет деп, ушундай коркутуу менен баягы ар кайсы Израиль тарапка кылган чечимдерди кабыл алыптырган да. Ерлер айтат, бир гана Израиль үчүн эмес деп, өзүнүн да кызыкчылыктары үчүн жана башка, мисалы үчүн Британиянын кызыкчылыктары үчүн кандай иш аракеттер жасаган деп атышат. Жана Британиянын ошо мисалы үчүн жогорку деңгээлдеги саясатчылары, ошо атактуу адамдар да ошого аралашып кеткен деп жатышат да. Анан ошо арасында Трамп да барып келген дейт. Трамп да ошо аралда кардар болуп келген Эпштейн деп айтып атат. Маск ошону жарыялап жатат, сүрөттөрүн, видеолордун баягы Эпштейн менен кучакташып, саламдашып жүргөндөрүн көрсөтүп атат. Трамп да ошо ал аралдын ошо чоң бир кардары болгон деп айтып атат да. Мына түзмө-түз ошо Трампка, анын репутациясына, эл аралык жана ички америкалык мындай кандайдыр атагына мындай бир чоң торпеда ыргытты дегендей болуп атат да Маск. Анан Трамп ага чыкты, жок мынакей Эпштейндин тизмелери мен аякта жокмун деп чыкты. Анан Маск кайра жазып атат да, эксте жок, бул эски маалыматтар менен чыкты дейт, жаңы маалыматтарында Трамптын аты бар болчу дейт да. Баса белгилеп кетсе, ошол Эпштейнди ошо бача базилик жана жаш өспүрүмдөрдү ушундай ыплас иштерге аралаштырган деп сот иш ачылып аны кармашкан болчу, түрмөгө тургузушкан, бирок түрмөдө көп узак жашабай ал киши набут кайтыш болуп кетти да. Анын жүрөгү баягы чыдабай кетти деп коюшту да. Анын баардыгы айтып атат, жок буларды баягы ал шантаж кылган чоң саясатчылар өлтүрдү окшойт, колго карматып бир күнү дейт, баары бир өч алды окшойт дейт да. Анын ичинде да Трамп болсо керек деп айтып атышат да. Ошондой сөздөр болуп атат. Анан Илон Маск митинг уюштурам дейт, ошо Трампка каршы чыгам дейт. Трампка баягы биз Тесла менен баратабыз Вашингтонго, суроолор, талаптарды коебуз, Трамп менен сүйлөшөбүз деген ушул иш аракеттер жасай баштады да. Анысы чынбы калппы азырынча көп тастыктала элек, бирок ошол Маск айтат, жаңы партия түзбөйлү дейт Америка Штаттарында, ошо демократиялык эмес, республикалык эмес, үчүнчү партия болсун, өзүбүздүн кызыкчылыктарды алдыга чыгаралы, ошол орто ак америкалыктар, ак териси бар америкалыктардын ошол 80% баягы орто класс да, орто бай да эмес, кедей да эмес адамдардын кызыкчылыктарын коргойлу десе, ага аябай көп добуштар түшө баштады да Маск. Анткени өзүнүн твиттеринде дагы ал администратор да, супер администратор. Ушундай нерсе болуп жатат да, ал эмне менен бүтөөрү ким билет, бирок баягы албетте Маскты колдогондор көп, бул дүйнөнүн эң бай адамы бүгүнкү күнү. Ошо Тесласы канча акча жоготпосо да, ушул Трамптын аягынан, Трамптын саясатын колдой коеюн деп Тесласынын акциясы бир ирет түштү. Азыр кайра Трамп ага каршы чыкканда дагы ирет түштү да. Ошол эң бай адам болбой калышы ыктымал болуп атат. Мында ушул 10 миллиардтаган, 100 миллиардтаган долларга алдын ала НАСАнын контракттары бар, ушул космоска адам
адамды учуруу жана спутниктерди көтөрүү боюнча анан ошол контракттардан да арылса эгерде ушу Дональд Трамп анда эң бай адам болбой калат окшойт да Маск. Бирок бул классикалык нерсе, мындай да, эч качан эгерде сен бай адам болсоң хандарга кредит бербе деп айтышат да. Анткени хандарга кредит берсең кийин ошол кредитти сага кайтарбайт дейт. Аягында сенин ишиң жаман бүтөт дейт да. Мисалы үчүн ошо бүт ушундай тамплиерлер болгондо Израилди басып алган, ошо мусулмандар жерин басып алган, байлыктарын алып алып Европага келип, ошол жерден Иерусалимдеги жөөттөрдөн үйрөнүп, алардын системасын түзүп, банк системасын түзүшкөн тамплиерлер орто кылымда. Бирок Франция королуна, ошол ханына өтө көп карыз берип койгон, анан ал карызды кайтара албай калган, анан карызды бермек эмес, тамплиерлердин бүт системасын, алардын башкы башчылары бүт барын баягы Римдик папа менен кошо барып акчасын бөлүшүп, сүйлөшүп, Франция королдугу толугу менен ошол тамплиер орденин кырып чыккан, таза да, жок кылып чыккан. Ушундай тарых болгон. Дал ошондой эле жөөттөрдөн бүт Европада банк системасын түзүп атканда, жөөттөр башатында, орто кылымдарда хандар, королдор кредит алып, кредитти кайтарбай, жөөттөр ошо кичинекей балдардын канын ичет деп баягы кан навет кылып туруп, аларды кырышкан да Европада. Бүт ошо Орус империясында да ошондой болгон. Дал ошондой эле, мисалы үчүн жаңы заманда көп ушундай нерселерди байкагам. Биринчи адам аябай байыйт, өзүнүн аябай Кудайдын бешенесине чоң байлык жана бийлик жазган экенин ишенет. Анан барып туруп баягы хандар менен кошо атаандаша баштайт, аларга кеңеш бере баштайт. Анан хандар биринчи убакыт чыдайт, акчасы жок, күчүнө киргенде, күч негизи органдар колуна түшкөндө, анан ошо бизнесмендер да аябай сазайын беришет да. Ошол нерсе дайыма улам кайталанып жатат. Канча ошо адамзат өнүкпөсө дагы, канча билим кирбесе дагы, дайыма ушул нерсе кайталоо эле болуп жатат да. Улам кайталанып, айлампа токтобой атат да. Айлампа улам кайра бизге ушундай мисалдарды көрсөтүп жатат. Мына мисалдардын бири Трамп менен ошо Илон Масктын ортосундагы болгон нерсе да. Ушундай нерсе болуп атат. Туугандар, сиздер ошол боюнча эмне деп ойлоп атасыздар? Ошо кантсе да баары баягы өлкөнү байытыш керек, ансыз болбойт. Азыркы дүйнөлүк система ошондой, капитализм. Капитализм гана экономиканын дөңгөлөктөрүн иштетет. Ошон үчүн бул, мисалы үчүн, QR код аркылуу бизнес пландоо курсуна, автономдук курсуна өтсөңүздөр болот, катталсаңар болот. Андан ары ошо кантип бизнести пландаш керек, кантип ишти аракет жасаш керек, бизнес план кантип жасаш керек, ушул бүт маалымат ушул жерден аласыздар. Базалык мындай баштапкы. Бул QR код аркылуу каналды колдоп койсоңуздар болот. Колдоолор келип атат. Рахмат сиздерге, колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнчө пикириңерди күтөм комментарийден.